саламатсыңарбы балдар? Кайрадан эле жалпы республикалык тестке даярдануу курсубузга кош келипсиңер. Анда эмесе биз бүгүн силер менен эне тилинин практикалык грамматикасы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул тапшырмада тест тапшыруучунун абитуриенттин үйрөнгөн эрежелерин турмушта кандай колдоно биле тургандык жөндөмүн аныктайт да. Тестте төмөнкүдөй билимиңерди текшерет, урматтуу абитуриенттер. Орфографиялык эрежелерди пайдалануу, туура жазуу, сөздөрдүн башкача айтканда, сүйлөмдөрдүн маанисине жана өзгөчөлүгүнө жараша тыныш белгилерин кое билүү. Бул баягы үтүр чекит деген пунктуацияны карайт. Ар кандай сөз жасоо бирдиктерин пайдаланып сөз жасоо, демек кайсыл мүчөнү кайсыл сөзгө улаганда өзгөрүү, өзгөрбөө типтери. Сөздөрдүн лексикалык жана грамматикалык маанилерин түшүнүү. Демек, бир сөздүн кандай лексикалык маани берет экен, грамматикалык мааниси кандай болот экен, ошол өзгөчөлүктөрүн канчалык деңгээлде өздөштүрө алат, ошону билет. Билүү үчүн берилүүчү суроолор бар. Сөздөрдү жана сүйлөмдөрдү эне тилдин адабий нормасына ылайыктуу колдонуу. Демек, эч кандай диалектиси жок, адабий тилдин нормасында гана пайдаланылуучу сөздөрдү билеби билбейби ошону карайт. Бул тапшырма мына ушундай бөлүктөрдү ичине камтыйт дагы. Жалпы жонунан 30 суроо берилет жана буга 35 минута бөлүнгөн. Эмесе балдар, төмөнкү мисалдарга көңүл бурабыз. Бул жерде мен алгач силерге кичине теориясынан түшүнүк берем дагы, анан тесттик тапшырмаларга киришебиз. Эгерде үндүү тыбыштар менен аяктаган этиш сөздөр болуп кала турган болсо, ошол үндүү тыбыш менен бүткөн этиш сөзгө ар деген мүчө уланса, анда ал сөздөрдүн созулуп жазылышына дагы жана созулуп айтылышына дагы жол берилет. Мисалы, иште деген этиште а деген үндүү менен бүтүп атат дагы, ага ар мүчөсү уланды. Ошондо иштер деп биз созулма ээ менен жазат экенбиз. Башта а менен бүтүп атат этиш сөз, ага ар мүчөнү улаганда баштар, ойло, ойлор, кара деген сөзгө ар мүчөнү уласак караар. Мына ушундай тартипте эрежени сактап жазсак, биз туура жазган болот экенбиз балдар. Ал эми экинчи эрежебиз и тыбыштары менен аяктаган этиш сөзгө арсар келер чактын дагы ар мүчөсү уланып калса, акыркы муундагы үндүү созулуп айтылат, бирок жазууда буга жол берилбейт. Мен жана силерге айттым, үндүү тыбыш менен бүткөн этиш сөздөргө ар мүчөсү уланса, созулуп айтылат депчи. Айрым учурларда ошол и дегенде үндүү тыбыш менен бүткөн этиш сөздөр бар да. Ошолорго дагы ар мүчөнү улаганда биз созулуп айтат экенбиз, бирок жазууга келгенде биз аны бир гана тыбыш менен жазабыз балдар. Мисалы, ири деген сөз бар, ирип кетүү деген бар го, сүт ириди дегендей, ири. Ага ар мүчөнү улаганда биз ирир, күндө же болбосо ысыкта сүт көп туруп калса ирир деп айтабыз, бирок жазганда ирир деп эле бир эле и менен жазабыз. Себеп дегенде менен инин созулмасы жок балдар. Чири деген сөз бар, мисалы үчүн тамак аш көпкө турса чирийт деген сөз бар да, этиш. Чири, ага арды уласак чирир. Байы менен бүтүп атат, арды уласак байыр деп айтабыз, бирок жазганда байыр бир эле менен. Ысы, күн, күндөн күнгө ысыр деп айтабыз. Ысы дегенге ар мүчөнү уласак ысыр. Эрчи, эрчир, ээрчир. И менен бир эле и менен жазабыз. Дагы бир үчүнчү ар мүчөсүнүн уланганда кандай өзгөрөрүн силерге түшүндүрө кетейин. Эгерде этиш сөз үнсүз тыбыш менен бүтүп кала турган болсо, анда ага уланган ар мүчөсүнөн кийин биз созуп айта берсек дагы, бирок жазганда созбой бир эле тыбыш менен жазабыз. Мисалы, бар деген этиш, р деген үнсүз да, р менен үнсүз менен бүтүп атат, ага биз арды уладык, бараар деп айта беребиз, бирок жазганда барар. Анткени бул жерде бир гана а тыбышы бар болчу. Ошого биз дагы бир үндүү тыбышты коюп жазыш бул туура эмес. Барар. Келер, келер деп айтабыз го, бирок жазганда келер деп жазышыбыз керек. Сатар. Сат деген сөзгө ар мүчөнү улаганда сатар, сатар. Жүр, жүрөр. Демек, бир гана тыбыш менен жазабыз балдар. Анда мына ушул алган билимибиз боюнча төмөнкү тесттик тапшырмаларды иштеп көрөлү.
Кайсы катардагы сөздөрдүн баарына ар мүчөсү туура уланган дейт. А вариантында байланыш ар, байланышар, аракет кылар, кыл дегенге ар мүчөсү болот. Жооп берер. Б варианты сунуштар, көрсөтөр, ылайыктар, оңдор, бузар, жасар, түздөр. Берер, айтар, жолоор. Г варианты. Ойлонуп көрөбүз. Албетте бул жерде мен силерге айттым, жана үндүү тыбыш менен бүткөн этиш сөзгө ар мүчөсү уланса, созулма үндүү менен жазылат. Ал эми үнсүз менен бүтүп калса, анда кыска ар мүчөсү менен эле жазабыз, созбой эле депчи. Анда Б вариантын биз туура деп эсептейт экенбиз. Анткени сунушта сунуштар, көрсөт көрсөтөр, ылайыкта ылайыктар. Кийинки тапшырмага келе турган болсок, кайсы катардагы сөздөрдүн баарына ар мүчөсү туура уланган деген суроо болуп атат. А варианты толуктар, өнүгөр, аткарар. Б варианты өзгөртөр, өсөр, жооп берер. В варианты уктар, окур, түзөр. Г варианты батар, сатар, жыйнар. Демек, ойлонуп көрөбүз. Албетте силер ойлогондой, бул жерде этиш сөздөр үнсүз менен бүткөндүгүнө байланыштуу ар мүчөсү уланганда кыска формада жазылат. Демек, Б варианты туура. Өзгөртөр, өсөр, жооп берер. Андан кийинки суроого келе турган болсок, берилген сөздөрдөгү көп чекиттин ордуна кайсы катардагы мүчөлөрдү катары менен улап жазсак туура болот дейт. Үй дегенге А вариантын улап көрөм. Үйлүү, түр дегенге түрлүү, күч дегенге күчтүү. Б вариантын улап көрөбүз. Үйдөй, түрлөй, күчдөй. В вариантын үйүңдү, түрүңдү, күчүндү. Н менен бүтүп атат. Г вариантын улайбыз. Үйлөө, түрдөө, күчдөө дейт. Бул жерде акыркы В, Гда туура келип барып туруп, күчкө келгенде тыбыштар өзгөрүп, мүчө туура эмес уланып калган. Демек, бул варианттын ичинен биз А вариантын туура деп эсептейт экенбиз. Андан кийинки 4-үнчү тапшырмага келсек, Куршаб, байкагыла, бул жерде жумшак үсүз менен бүтүп атат. Ленинград, анан Ташкент каткалаң менен бүтүп атат. Дарданелла уяң менен бүтүп атат. Жогорудагы сөздөргө кайсы варианттагы сөздөрдү катары менен уласак туура жазган болобуз. Куршабга, Ленинградга, Ташкентке, Дарданеллага. Бул А варианты болду. Б варианты Куршаб Д, Ленинград Т, Ташкент Ти, Дарданелланы. В вариантын коюп көрөм. Куршаб да, Ленинград та, Ташкент Т, Дарданелла да. Г вариантын коюп көрөм. Куршаб тан, Ленинград дан, Ташкент тен, Дарданелла дан. Демек, силер байкагандай, бул жерде ассимиляция деген закон бар. Мына ошого байланыштуу, эгерде үнсүз тамга каткалаң болуп калса, ага уланган мүчө сөзсүз түрдө каткалаң болот. Жумшак болсо, жумшак боюнча кетет. Ал эми үндүү менен бүтүп калса, ага уланган мүчөнүн башкы тамгасы каткалаң болсо, ал жумшарып айтылат. Мына ушундай законго карап туруп биз бул жерде А вариантын туура деп эсептейт экенбиз. Куршаб дегенде Б жумшак болгон үчүн Куршабга, Ленинград жумшак болгон үчүн Ленинградга, Ташкент каткалаң болгон үчүн Ташкентке. Бул жерде К мүчөсү, Га мүчөсү негизи. Дарданелга болбойт, Дарданеллага. Андан кийинки 5-чи тапшырмага келсек, диалог. Бул да жогорку тесттик тапшырмага окшош экен. Градус, нервы, штабы, микробы. Жогорудагы сөздөргө, оңгу сөздөргө кайсы варианттагы сөздөрдү мүчөлөрдү катары менен уласак туура жазган болобуз. А вариантында тан, дан, тен, дан, тон. Ар бир сөзгө ушуну катары менен улап көрөбүз. Б вариантында ту, түү,
ти, д, ту. В вариантында ду, ту, т, т, ду. Г варианты го, ка, ге, га, го. Ойлонуп көрөбүз. Бул тапшырманы оңой аткардыңар деп мен ойлойм. Бул жерде Г варианты туура. Диалог го, градус К, С каткалаң болуп атат. Нерв Г, штаб Га, микроб го. Микроб ко деп айтылганы менен Б менен бүткөн үчүн Г деген сөз тыбыш уланат сөзсүз. Ушундай нерселерди унутпашыбыз керек балдар. Жумшак болсо жумшак, каткалаң болсо каткалаң болуп уланат. Кийинки тапшырмага келелик. Сары, кызыл, чаң. Жогорудагы сөздөргө кайсы варианттагы мүчөлөрдү катары менен уласак туура жазган болобуз. Сары гылт, кызылча, чаңгылт дейт. Б варианты. Сарыгыш, кызыл ала, чаңкый. В варианты. Сарыгыч, кызылгыч, кызгылт болот. Чаңгыл. Анан Г варианты. Сары ала, кызылжым, чаңгыч. Демек бул жерде туура варианты кыскарган формада кетет. Бул жерде оңгусу сары, кызыл деп берилгени менен гыч мүчөнү улаганда сарыгыч болбойт, сарыгыч болот. Кызылгылт болбойт, кызгылт болот. Анан чаңгыл. Демек В варианты туура болуп эсептелинет. Тапшырмага келелик. Минск. Катар келген үнсүздөр экен. Факт, нефть. Жогорудагы сөздөргө кайсы варианттагы мүчөлөрдү катары менен улап көрсөк туура жазган болобуз. Минск К, Г, факт Га, нефть Г. К экен. Б варианты. Минск Г, факт Га, нефть К. В варианты. Минск Г, факт Га, нефть Г. Г варианты. Минск факт Га, нефть К. Кайсы варианты туура? Эгерде катар келген үнсүздөр менен бүткөн сөздөрдү биз мүчөнү уласак, жөндөсөк, башкача айтканда, анда сөзсүз түрдө бир үндүү тыбышты коюп туруп анан кийин жөндөйбүз. Ошондо бизге В варианты туура. Минскиге, фактыга, нефтиге деп жазабыз. Анткени бул биздин тилдик өзгөчөлүгүбүзгө жараша болот. Кийинки тапшырмага келели балдар. Берилген варианттардын кайсынысында асты сызылган сөз туура жазылган дейт. Мен ар бир варианттагы сүйлөмдү окуп көрөйүн. Асанбайке жаңылыктарын фактка таянып айтып жатты. Б варианты. Мушкерлер рингиге чыгышты. В варианты. Ачыгын айтсам, бүгүн ал Томскиден келмек. Г варианты. Атам нефтке болгон баанын өскөндүгүн айтып жатты дейт. Бул жерде фактка мен жана айттым, эгерде каткалаң менен катар келип калса, анда бир үндүү тыбыш кошулат деп. Бул жерде туура эмес болуп калды. Ринг Г, 2 Г болот. Бул жерде И тыбышы ашыкча болуп калган. Ал эми В вариантында Томск деген сөзгө биз И деген тыбышты койдук. Бул туура вариант болуп эсептелинет. Демек В варианты туура. Г вариантында дагы нефтке болуп калган. Бул нефтиге болуш керек эле. Кийинки тапшырмага келсек, чоң атам Ленинградтагы блокадада калган жаш балдарды кантип чыгарганын узун жомок кылып айтып берчи. Берилген мисалдардагы ката жазылган сөз дейт. Кайсыл сөздөр ката жазылган дейт. Жакшылап карап көрөсүңөр. Блокадада берчи жомок А варианты. Б-сы Ленинград, анан тагы, анан узун, анан кийин айтып берчи. В варианты. Чыгарганын кылып айтып жаш балдарды. Г-сы чоң атам айтып берчи блокадада. Силер туура баамдадыңар. Албетте бул жерде Б варианты туура. Ленинград тагы дегенде ката жазылган. Д болуш керек эле. Узун дегенде бир У ашыкча, айтып берчү болуш керек эле. Берчи деп калды. Демек ката жазылган сөздөр ушулар. Б варианты туура. Акыркы тапшырмабыз балдар. Бүгүн банкалар ачык болоор деген ойдо шаардын борборуна барган элем. Берилген мисалдардагы ката жазылбаган сөз дейт. Кайсыл сөздөр ката жазылган эмес деп сурап атат. Силер адашып кетип катасын издеп жүрбөгүлө. Бул жерде А варианты бүгүн
ачык ойдо. Б варианты банкалар болоор барган элем. В варианты шаардын барган элем болоор. Г варианты банкалар борборунан деген. Силер бул жерде да туура баамдадыңар. Демек ушул сүйлөмдө туура жазылган сөздөр бүгүн ачык ойдо. Демек А варианты туура. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, жалпы республикалык тестирлөөдө эне тилинин практикалык грамматикасы тесттик тапшырмасынын саны жалпы жонунан 30 болот. Эгерде сен кыргыз тилинин грамматикасын мыкты өздөштүргөн болсоң, теориясын, ошол үйрөнгөн теориялык билимиңди күнүмдүк турмушта пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугуңду ушул тапшырма аркылуу текшерет. Эгерде сен ошону дайыма турмушта туура пайдалана билсең, анда бул тапшырмадан жеңил эле өтөрүңө ишенич бар. ЖРТда берилүүчү кыргыз тили бөлүмүндөгү эне тилинин практикалык грамматикасы бөлүмү жана ага тиешелүү берилүүчү тапшырмалар тууралуу маалыматты силер бүгүн ала алдыңар. Мени менен кошо берилген суроолорго дагы ийгиликтүү жооп бердиңер деп ойлоймун. Кайталоо бул билимдин атасы. Канчалык тесттик тапшырмаларды аткарып, көп окуп турсаңар, сөзсүз анын акыбети кайтарына мен ишенемин. Анда эмесе кийинки бөлүмдөрдөн жолукканга чейин сак саламатта болгуларыңдар.